адамды жакшы түшүнүшүбүз керек. Себеби бул жерде мынтип берилет. Адам атадан таркаган адамзат эми инопланетанга айланат депчи. Инопланетанга айланыш керек деп. Илимде ошентип берилет. Анан бул инопланетан эмне дегенде ааламга айлан, арбайга айлан, Кудайга айлан, энергияга айлан болуп калып атат да. Анан сен аны тааныбасаң, анан ал эмне экен көрсө, ал бир жан, ал бир энергия экен. Анан кайра адам жаралганда эмнеден жаралды? Ошол энергиядан, нурдан, ааламдан эле жаралды. Эркектин бир тамчы суусунда жан жок да. А ичке киргенде нур, энергия, ааламдан бир арбай келип ичиңе пайда болуп атат десек болот да. Мисалга динде айтат, адам өлөт. Болду, ошо менен жаны да өлөт деп. Жок, ал жалган. Жан асманга учуп кетет. Ал арбай, ал высшие силы, ал дух. Орустар айтат го дух деп. Кыргыздар айтат го атаңдын арбагы колдосун дейт. Ал чын эле аалам күчкө айланып кетти. Бар бул. Көрдүңүзбү, жан деген. Ошол эле жан кайра келже кыргызчылыкта мынтип берилет. Балаңды каргава. Балаңбы кызыңбы урба, этин оорутпа дейт. Жөн эле башчы катары тарбияла. Эмнеге? Ата тегиңдин арбага кайра жаралып келди. Тайнеңби, чоң энеңби, кайненеңби? Окшош го. Окшошуп да кетет. Аны орустар да тактады. Жан чыкканда асманга бир сызык болуп кетет экен 3 санттен 15 сантиге чейин. Жүрөткөн кайра өзгөнө этикас. Ошентип агарып келип нурдан жаралды деген ошол. Ошентип биринчи ааламды таанысаңар, анан адам эмнеден жаралат? Анан аалам эмнени талап кылып атат, анан ошого токтолуп, анан ошого карап адамдын жан дүйнөсү өсүп, ошого карап мамлекет түптөлүп, ошого карап кыргыз башчы болгон атат. Ошого карап анан кыргызды сыган кылып жаратпаптыр, андай мүнөз жок, дунган кылып жаратпаптыр. Ошон үчүн кыргыз базарда отурган уят болгон турбайбы илгери? Соода кылып атат деген сөзчү. Ал айла жоктон эле ушуга бир күнүмдүк убактылуу түшкөн экен кыргыз. А кыргыз көрсө аалам, улуу кыргыз, улуу күчтүн ролун аткарат. Жана кээ бир адамдар айткандай теңирчи дегендей, теңирдик сыпат. Мына теңирчи, мен теңирчимин. Эмнеге дегенде теңирдик сыпат бар. Теңирдин ролун аткарып атам. Ат кыргыз аткарып келген анычы. Мына о мен деп атасы менен жаратып койгон. Назары менен жаратып койгон. Ак жолуң ачылсын балам деп эле койгон. Алла талла анан ак жолуң ачсын деп эле бир башта урутпай элечи. Ак жолуң ачылсын балам деп эле бата берип койгон. Мына көрдүңүзбү, теңирдин ролун аткарып келген. Ошондуктан улуунун ролун аткарып келген, ааламдын ролун аткарып келген. Андан кийин